Биз намаз окуй элекпиз. Бирок жолдошум эрте турат, мал карайт, сүрөлөрдү оозунан түшүрбөйт. Намаз окубаса деле кабыл боло береби? Сүрөлөрү кабыл боло берет. Бирок намаз окуңуздарбы? Намаз фарыз да. 5 убак намаз фарыз. Эркекке дагы, аялга да, балагатка толгондон кийин акыл эс ордунда болсо эле болду. Намаз фарыз. Дарычылыкка арынын прополиси менен спиртти ачытып ичсе болобу? Өзүн ичсе жакшы, спиртти ачытпайбы? Спирт эми баары жакшы эмес, бул арам да. Эгерде таптакыр буга альтернативный дары жок болуп калган болсо, аргасыздык, анда бөлөк кеп. Хижап кийбей эле намаз окуп турса болобу? Эми хижап дегенде кандай деп атасың? Намаз окуганда сөзсүз ал орону окуш керек. Аял киши намаз окуганда бети эле ачык болуш керек. Кулак жабык, моюн жабык, чачтар жабык болуш керек. Ол ушу алаканы ачык болсун мейли. Бет, алака, калган бардыгы жабык. Ошондон намаз болот. Намаз окуп жатып сүйлөп, анан кайра улантып окуп жүргөн адамдын ушул убакка чейин окуган намазы күйүп кетеби? Намазда сүйлөсө намаз бузулуп калат да. Намазда сүйлөбөш керек. Намаз окуса, намазын ортосунда сүйлөгөн болбойт, намаз бузулуп калат. Намаз окуп атам, кандайсың десе, бүттү намаз. Бирөө, кандай десе, жакшы деп койдум, бүттү. Үчүн? Бирөө такылат, азыр чыгам деп кой, окуй бере турган намаз эмес да бул. Устаз, депозит кылсак болобу? Мына ислам принцип каржылоолору бар банктарда, ошол жерде сиздер музараба деген бир принцип бар. Ошого салсаңыз болот. Устаз, менин кызым кулагы чуулдап, жыгылып кала берет. Эмне кылсак? Окутуңуздар. Айдада эртеге бир силер жок учурда катыгыраак жыгылып калып, аны алып көтөрө турган эч ким жок болду. Мындай ооруларга чалдыккандарга срочно окутуш керек. Өзгөчө кулагы чуулдап аткан болсо. Жаңы жылга карата медреседе окуган балдарга Куран китеп белек кылсамбы деп ойлоп жатам. 31 декабрь апамдын туулган күнү. Апама дагы белек сыйлоом керек. Акчам экөөнүн бирөөсүнө эле жетет. Ошондо акчамды кимисине коротсом соол көп болот. Апаңызга коротуңуз. Бирок 31 декабрды чемелебей эле, ага чейин эле. Жума күнү бериңиз, жакшы болот. Жума күнү. Келаткан кайсы жума болсо, жума күнү бериңиз. Биз Москвада эмгектенебиз. Орус кишиден карызыбыз бар эле. Ал орус киши өтүп кетти. Ошол өткөн орус кишинин атынан акча садака берсек болобу? Жок, ошол орус кишинин туугандарына карызыңарды бергиле. Ошол орус кишинин ата-энеси, же аялы, же бала чакасы, же бирөөсү барды издегиле дагы, эми силердин ишиңер ал. Кандай табасыңар, кандай кыласыңар, ошолорго бериш керек. Мураскорлору да буларчы. Таптакыр эч кимиси жок болсо, жашоо болсо, анда садака кылып бересиң. Устаз, мен эфирде кыздар менен сүйлөшүп койдум эле. Аны аялым көрүп калып, ажырашам, жашабайм сен менен деп жатат. Экинчи кайталанбайт болду десем да, ушуга кеңеш берип кетиңизчи. Рахмат устаз. Өзүң иштин баарын мага тапшырып койдуң. Мындай кылбаш керек. Чын да. Сен деле аялың эгерде башка эркектер менен ошентип сүйлөшүп отурса, сен чыдайсыңбы? Аял деле ошолдай. Биринчи шарият уруксат бербейт эле. Мен тияк ана мына сурап калса эми болуп туруп адамды. Бирок арам ой менен күлүп тамашалашып, тийишип, бирөөнүн аялы, бирөөнүн анда болбойт ал. Жакшылык алып барбайт бул. Үй бүлө бузулуп калып барат. Өзүң пейилиң бузулат. Ошол ким менен сүйлөшүп атсаң, анын ою бузулат. Сен үй бүлөң бузулат, ошо башталганы ошол. Эми истигфар тооба кылып, жакшына будан кайталанбайт деп айтып атасың. Аялыңдан иншалла Кудай кааласа айтат элек, кечиримдүү болуш керек дагы, экинчи кайталанбайт десе кечириш керек. Ошо менен токтотуш керек. Намазды зам сүрөнү 5 маал намазда тең окуй берсе болобу? Болот. Канча сүрө билсеңизчи, ошону, мисалы 2 рекет сүннөт багымдат барго, ошо 2 рекет багымдат фарыз барго, ошо болгон билгениңиз эле ихлас менен инна атайнакал каусар. Мисалы, ошону ар бирде окусаңыз деле болот. Бирок акырын жаттаганды күчөйтүңүз да.
Болбоду деген тургандар аз дегенде бир 10 сүрө жаттап алайлы. Пешимге 4-өнү, 2-өнү кичине ар бирин окуганга аз деп. Анан көбөйтөлү. Истихфар намазы кандай? Кайсыл сүрөлөрдү кошуп окушубуз керек? Истихфар намазы, жөн бизде тоба намазы деп коет кандай. Таспих намаздары бар, айтылган. Кечеги сабактарда ошо таспих намаздарды уксаңыздар болот. Хажет намаздарды бар. Истихфар жана тоба намазы деген. Любой сүрөнү окусаңыз болот. Аял киши намазда бутун саждага бара жатканда бүгүп окуйбу? Аял кишиде мындай. Биз эркектердечи рүкүдө турганда, саждада турганда алар жапысыраак турат. Саждада дагы ошо жапысыраак турат. Устаз, адам ооруп адалдан шыпа таппай, арамдан шыпа издесе болобу? Пайгамбардын хадиси барбы? Жок, арамда пайгамбардын хадиси бар, арамда вообще шыпа жок деген. Ушундай хадис бар. Анан билип коюңуз, пайгамбарыбыз айткан, Аллах субханаху ва таала шыпасы жок оору жараткан эмес. Ликулли даин даваун, ар бир оорунун дабасы, дарысы бар. Просто күнөөнүн себебинен биздин мээбизден чыгып калган. А так исламдагы түшүнүктө неизлечимый, дарыланбайт деген андай түшүнүк бизде жок вообще. Өлүмдөн башка бардыгына шыпа бар. Каарлыктан башкасын баарына шыпа бар. Баарына шыпа бар. Мынандай бар, эгерде таптакыр адалдар эмес, эми ошол жерде имандуу профессионал врачтар айтып калды. Адалдан болбой калды. Эми только мына арамды неме кыласыңар. Бул истирар деп коет. Аргасыздык учурда, андан кийин ошол учурда колдонсо болот арамды. Себеп ажына мажбур болуп калды, ал учурда тыюу салынган нерсе уруксат берилип калат ал. Ад-дарура тубихул махдура деген эреже бар бизде. Зарыл ушуга, зарылчылык ушуга муктаж кылып койду, тыюу салынганды уруксат берип коет. Өзүм негизи ичпейм. Көп убакытта кече жакында ичип алдым. Аялыма катуу сүйлөп, бир аз сабап койдум. Жүрөктө тынчтык жок, эмне кылыш керек? Жүрөктө тынчтык жок, конечно, ошондо тынчтык болот. Ичип алсаң, аялыңы уруп койсоң, арамдын аркасынан арам. Арамдын аркасынан арам. Бир арам экинчи арамды чакырат. Бир күнөө экинчи күнөөнү чакырат. Күнөөлөр бири-биринечи компаньондор. Күнөөлөр бири-бирине ушундай. Жакшы иштер бар да, булар дагы бири-бирине эжесиңдилер, бири-бирин тартат. Айткан, жакшылыктар ахават. Жакшылык тартат, жамандык да. Тарат алдыңыз, аркасынан намаз окуң. Уже кийинки эшик тартты да ужечи. Тарат өзүнчө бир жакшылык эле, намазга кеттиңиз. Андан кийин зикирге, анан дуа кылдыңыз. Эшке чыкса кайрымдуулук берейин. Кетти уже. Бардынан. Арамчы мына иштиңиз, келип сабадыңыз. Эмне баракеттин баарын сүйлөдүңүз. Бардык уже башталат андан. Арамдын бардыгы. Арак бардык жамандыктын башатын ачкычы. Ошон үчүн иншалла тоба кылыңыз сиз. Алладан кечирим сураңыз биринчи. Экинчиден келинчеңизден кечирим сураңыз. Анан жүрөгүңүзгө Кудай кааласа тынчтык берет. Кайненем балдарына киришип, семьясына аралаша берет. Ушул туурабы? Жок эми мындай эми насаат менен акыл эстүүлүк. Эми алар улуулар көптү көргөн да. Ошондой кылып эгер айта турган болсо мейли. Анан ар бир нерсесине кийгилеше берген жакшы эмес. Алардын өзүнчө узактан насаатын айтып, ак дуасын берип, ак батасын берип тура берсин. Кээ бирлер чынын айтканда мисалы өтө эле кийгилешип кетет дагы. Алар да кыйналып калышат. Мен 5 убакыт намаз окуйм, дүйшөмбү, бейшемби күндөрү ороза кармайм, туурабы? Өтө туура. Пайгамбарыбыз дүйшөмбү, бейшемби күн ороза кармайт эле. Устаз мечиттин ишин кылып акы алса болобу? Мисалы пол потолок жана башка. Болот. Мечитти куруп, бир жерин тазалап, азыркындай айтканда пол потологун акча алса болот.
Бизде тажия жылдык деген барбы? Аза күтүү канча убакыт болуш керек? 3 күн. Аза күтүү 3 күн. Күйөөсү өлүп калгандарга 4 ай 10 күн. Калгандарына баарына 3 күн. Аза күтүү ушундай. Жолдошум аябай урушчак болуп жатат. Мурун андай эмес беле. Андай эмес эле. Чаап салчудай болуп жинденип кетип жатат. Кайра кечирим сурайт. Менин көңүлүм ооруп, сүйлөшкүм келбей калып жатат. Не кылсам болот? Сабыр кылгыла, зикир кылгыла, дуа, амалдарды күчөйткүлө, жакшы кулк мүнөз менен маанайды жарык кылып, үйдөгү иштердин баарын таза кармагыла. Устаз, менин байкем ичет, кантип токтотобуз? Кеңеш бериңизчи. Дават калчыңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Устаз, жакында эле ДТПга кабылып калдым эле. Жамаат менен дуа кылып коюңузчу. Чыгашасы жеңилирээк болсун. Жеңилирээк болуп калса экен. Алла таалам жеңил кылсын. Кырсыктап калыпсыз, Алла таалам өзү жеңил кылсын. Аллага кайтыңыз. Бул да азыркы айткандай бир сыноо. Ошону кимге ошо мойнуңузда катаңызды алып, жакшына келишип, Алла таалам жеңил кылсын ишиңиздин баардыгын. Амин. Устаз, жунуп учурда мал же жандык сойсок болобу? Болот. Жакшы эмес деп айтылат, эми кээ бир аалымдар макруу деп. Бирок атак болот. Себептен жунуп абалда Куран кармаса, Куран окуса болбойт, намаз окуса болбойт го. Албетте, мисалы эми ал эменин шартында, ушу мал муздагандын шартында ал өзү эсептелбейт. Жок ал. Негизи ал жерде бисмилла да. Эстегенде мал сойгондо бисмиллахи Аллаху акбар деп соёбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим десек макруу болуп калат. Алла тааланын райымын айтпайт ал жерде, эми бирөө жан чыгарып атсаң, мал союп атсаң. Бисмиллахи Аллаху акбар. Аллаху акбарды айтпай калсаңыз деле бисмиллахи десеңиз деле боло берет. Бирок мына жунуп адам сойсо болот, кээ бирлер макруу деп. Жуунуп алыш керек да, жакшы. Таза болсун дейбиз да. Так, менин суроом түш боюнча. Мен жаш кезимде түшүмө бир чал кирет эле. Намазым калып кеткенде түшүмө кирип, намазыңды калтырбай оку деп 3 жолу кирген. Андан кийин түшүмдө ошол чал менен арабтар менен жүргөн экенбиз. Ал аксакал мага ушул сенин пайгамбарың деп көрсөттү. Бою орто бойлуу киши экен. Кече күнү дагы түшүмдө пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Ага кызмат кылып жатыпмын. Жанында бир сахабасы бар окшойт. Бутуну укалап, ошондо мен чын эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды көрдүмбү? Эми мен точно билбейм, бирок караңыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким түшүндө мени көрсө, ал анык мени көрдү. Анткени шайтан менин келбетимде түшкө кире албайт деген. Шайтан любой адамдын келбетинде түшкө кире алат, пайгамбарыбыздан башка. Макулбу? Бирок ошол жерде пайгамбардын хулиясы бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай экен? Өң башы, чачы кандай экен, кашы кандай экен, печенеси кандай экен, көзү кандай экен, сакалы кандай экен, кийими, кыскасы айтканда, аалымдар ушуну сураганда ушуну айтат. Жөн эле нур жапжарык эле болуп калды, мындай эле деп калышы мүмкүн, бирок ушундай кулагыма айтылып турду, мына пайгамбарым. Ушундай деле айтылып калышы мүмкүн. Мынаны эми тактоо керек болот да, кандай эле көрдүң деп. Эми буйрган болсун баарыбызга, сизге дагы. Assalamu alaikum. İlim alsa болобу? Жашым 26-да. Мага насаатыңызды айтыңызчы. Биринчи жолу сабагыңызга келдим. Болот. Илимди бешиктен көргө чейин алыш керек. Минал махд илал лахд дейт. Сөз бар. Пайгамбарыбыз айткан: "Утлубул илм валау кана бис-син." Кытайда болсун барып илим ал. Кээ бирлер ошол жерге барып анан мына дүнүйө илим айтат, андай эмес, шарият илими бул. Илим алыш керек туугандар. 26 жашта болсо эч ойлонбоңуз, сиз азыр жашсыз. Кудайга шүгүр, азыркы ушул учурда мисалы бир медресеге тияка бияка барганга мүмкүнчүлүк жок. Бирок Алла таалам алхамдулилlah сизге мүмкүнчүлүк берди. Кандай? Даватка чыгып алыңыз эми. Даватка эмне үчүн чыгат? Алам илим алыш үчүн. Илимдин эки түрү бар. Теория, практика. Практика дайыма теориядан күчтүү болот. Ошон үчүн даватка чыгып, нак даараттын илимин практика түрүндө, намаздын илимин, кызматтын башка жана башкалардын баардыгын практика түрүндө. Ошо менен биргеликте аалымдарга жакын болуңуз, суроолоруңузду үйрөнүп, анан эң биринчи алгач Кур'ан-ы Каримди имамдардан, Куранды жакшы окугандардан үйрөнүңүз.
алифбесин. Мына уже илим алып атасыз. Анан өзүңүзгө тиешелүү. Эмне жумушта иштейсиз? Ошол иш адалбы, арамбы сурап коюңуз. 24 сааттын акырын дараттын сүннөтүн үйрөнүңүз биринчи. Экинчиси намаздын сүннөтүн. Ушуну баарыбызга эле машалла. Алла ыраазы болсун, сизден эстеп калдык. Эмненин сүннөтүн үйрөнөлү биринчи? Даратта канча сүннөт бар? Кайсылар? Намазда канча сүннөт бар? Кайсылар? Ушуларды үйрөнүп алайлы. Бул илим бул. Андан кийин илим десе эле сөзсүз эле бар арабча сайраганды айтпайт. Арабча сайраган ол христиандар деле бар. Бутпарастар деле бар. Кеп илим ал менен ал чектелбейт. Албетте араб тилди үйрөнүп, ал аркылуу анан кийин Куран, хадиске кирет адам. Бирок негизги илим азыркы айтып аткан ишенимдерди оңдоп, ибадаттардын бардыгын эме кылып, макулбу? Илим амал менен чогуу болуш керек. Ошо менен кошо алыңыз, иншалла берекелүү болот. Куран окуганды жакшы үйрөнүңүз. Кудай кааласа Куран бардык нерсени үйрөтөт. Алхамдулилля, мен намаз окуйм. Менин жанымда досторум жана жакын адамдарым намаз окушпайт. Көп айттым, болбой коюшту. Сиз дагы бир эскертип, дуа кылып коюңузчу. Мен алар менен бейиште чогуу болгум келет. Машалла, мына чыныгы дос деп ушуну айтат. Сиз жакшылыкка чакырганды токтотпоңуз. Бани Исраил болуп калбайлы. Булар болсо жакшылыкка чакыра берет эле, жамандыктан кайтара берет эле. Анан эч укпай койгондо анан токтотуп койду. Натыйжасында жакшылар менен жамандардын жүрөктөрүн Алла Таала аралаштырып койду. Кийин Давуд пайгамбар, Иса пайгамбардын тили менен аларга каргыш кылды Алла Таала. Не болду алар? Маймылга айланды, чочкого айланды. Андан кийин жок болду. Мына сага. Ошон үчүн иншалла карап туруп, бир жакшылыкка чакырыңыз. Эгерде ошол бир жаман иштен кайтпай атса, дагы чакыра бериң, кайтара бериң. Анан жаман иштен кайтарбай койсоңузчу, сиздин жүрөгүңүз менен тигин жүрөк бир эле болуп калат эртең. Мөөрү басылып калат. Ошон үчүн жакшылыкка чакыра бериң. Уста, сизге эки түрлүү суроолорум бар. Жалпы суроо, жеке жашоого тийиш суроо. Жооп күтөм. Мен өзүм тарыхка кызыгам. Ошондуктан ислам тарыхын, адам затын тарыхын, адамга чейинки бүткүл ааламдын тарыхын билгим келет. Айтор канчалык кенен, канчалык абалкы учурдан башталса ошончо жакшы. Ошол илимди алуу үчүн кайсы китепти окуп баштоом зарыл? Бул эми караңыз, ишенимдүү тарых китептерчи, биринчи билип коюңуз, тарых китептерди жазган адамдар фасыктар көп болгон. Муаррихин көбү фасыктар. Тактабай эле анча-мынча жер оюн, түшүн кошуп эле уруп жаза бергендер көп болгон да. Тарых китебинде бизде устаздарыбыздан дагы өзүбүз да анча-мынча карап коебуз. Ибн Касир рахматулла алейхтин Аль-Бидая ва Нихая деген китеби бар. Аль-Бидая ва Нихая деп. Менде 12 тому болуш керек. Арабча бирок. Мунун орусчасын сиз издеп сураштырып көрүңүчү, чыкканбы, чыккан эмеспи. Кыргызчасы го точно эле жок. Эгер бул жерде алхамдулилля эң бир кандай десем Куран, хадистен, туура сахабалар муатабар илим менен ошол мурунтан тартып жазылган да. Адам алейхисаламга чейинки биягынан тартып, машалла немелерден жакшы. Арманыбыз бар эле, просто баягы дарманыбыз жок да. Ушуну которуп жазсак. Азырында Хидаяттын Куранга киши алдында иштеп аттык эле. Учурда ушундай тияк ар кандай немелер болуп калат экен. Адам, инсан баягындай алсыз болот экенбиз. Күчүбүз жетпей калат экен. Ошо Курандын тафсирин бир чыгарып бүтүп алсак, менде оюм бар эле. Ошо китепке отуруп, көп тарыхка кызыккан адамдар суранган да. Ушундай бир жакшы болсо, жакшы болот эле, ушундай китептер бар деп. Бир 12 том. Отуруш керек болот да, бирок азыр алхамдулилля мына окуп келген жаштар бар, машалла, билимдүүлөр бар. Аларга мындай кайрыла кетет элек, эгерде машалла деп калем, өнөрү барлар калемин көтөрүп эле бисмилла дей берсе, акырындан бир томдон чыгарып берсе, канча пайда болмок. Анда башка да китептер бар чыгар. Эми менин илимимде биздин устаздардан укканыбыз эң ишенимдүү, бекем китептердин жана мындай кенен айтылган китептердин бири ошол. Аль-Бидая ва Нихая аты ушундай. Ибн Касир рахматулла алейх. Бул суроодон тышкары адамдын жүрөгүн жана мүнөзүн оңдоочу китеп керек. Аллаху акбар. Жүрөгүн жана мүнөзүн.
Эми өзү Кур'ани Карим бардыгын оңдойт да. Шифа лима фис судур, жүрөктү оңдогон китеп ушул. Эң жакшы абди ахлакка иннака ла аля хулукун азим Кур'ан. Албетте дагы мындан башка Кур'ани Каримдин эми мисалы чечмелөөсүн окуп коюп, ошого кошумча имам Газали рахматулла алейхтин китеби бар. Ихяул улум деген. Ихяул улум деп. Ал китепти бир карасаңыз болот. Жакшы немесин берген. Та бул суроого жеке жооп берсеңиз жакшы болот эле. Номер телефонум. Менин бирок жазууңуз совсем бир оймолоп, чиймелеп жазсаң, түшүнүксүзүрөөк. Телефон менен тем более, а? Onu özünce koy. Oho, Tuğanlar bunday dastandı mınday kılaylı. Kıska, nuska жазсак, азыр буну окуп көрсөң бар анча-мынчасы жарымы уктап калат. Жарымы дагы болот. Чындай муну. Көп да бул. Бош убактарда неме кылып берели мени, алдагы эмес үмүт неме болбосун. Бирок сизден сураныч, суроо берүүчүлөрдөн сураныч. Сизге керектүү эң маселе точно тоготуп турган жерин айтыңыз. Мондай. Анан мындай болгондо эле тура калсам, анан кайра уктап калсам, кайра туруп, анан чай ичип, анан отуруп, анан тияка мындай. Эми бул жерден убактыбыз аз да. Анан капада болуп калбасын да. Дамла менен сөзүм укпай койду, текеберлик кылды, анан мына деп. Муналарга эми карап. Бул да точно ошондой экен. Кыска нуска. Мынандайлар болсо, суроолор менен. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Өзүнө өзү кол салган адамга умраны багыштасак күнөөлөрү кечирилет иншалла. Иншалла Алла Таала мээримдүү. Умраны иншалла соон багыштасаңыз болот. Бирок мындай бир билип коюңуздар. Жалпыга бир жарыя кылып коюң. Көбү умра бадал деген түшүнүк менен көп суроо беришет да, көп мындай. Бирөөнүн атынан умра кылуу деген сөз да. Андай биздин шариятыбызда жок. Хаж бадал деген бар. Ажылыкты бирөөнүн атынан ажылык кылсаңыз болот. Мисалы, өтүп кеткен кишинин атынан ажылык кылсаңыз болот. Же тирүү эле өзү бара албайт. Төшөктө. Макулбу? Ушундай ооруга чалдыгып калган мисалы бара албайт. Ошонун атынан ажылык кылса, ажылык кадимкидей өтөт. Пайгамбарыбыздан сураган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан. Бирөө ошо атама ордуна ажылык кылсам болобу? Пайгамбарыбыз эмне деген? Атам мойнунда Алла Тааланын фарызы бар эле. Эгерде бирөө карыз болсо, карыздын акчасын берип койсоң, төлөнөт. Алланын фарызы акылуу да. Деп кыскасы айтканда, шариятыбызда бул боюнча хаж бадал деп коет, ажылыктын ордуна кылган өтө кенен айтылат да. Кыргызстандан ушул жерден бирок мурда өзү ажылык кылган болсун. Бир киши чоң атасына же болбосо бирөөгө ажылык кылай элек, ошого ажылык кылдыртып коеюн, убагында кыла албай калды эле десеңиз, Кыргызстандан ошо мурдагы барып келген, ажыга барып келген бир имамдарды же аалымдар менен сүйлөшүп, мына жерден жөнөтсөңүз, машалла, 51% бош керек, аз дегенде акчасы. Кыскасы айтканда, же болбосо кээ бирлер ошол ажылыктан эле ошо Меккеден эле кылдырткандар дагы көп. Мунун алхамдулилlah соолу. Эми умрага да ушундай деп түшүнүктөн салыштырмалуу түшүнүп алыштыр окшойт деп ойлойм. Умра бадал депчи андай жок. Түшүнүңүздөрбү? Умра бул сүннөт болгондон кийин, умраны бирок сообун багыштасаңыз болот. Кандай? Биринчи нафил умра кыласыз. Кандай кылат келсе? Жөн эле нафил умра кыласыз дагы. Ошонун сообун эми азыркы мына өзүнүн жанына кол салып алган паланча улуу паланчага же күнчөгө деп кыскасы, ошонун сообун бардыгын багыштап, я Алла күнөөсүн кечир деп, сообун ошого я Алла жеткиргин деп сурасаңыз боло берет. Түшүнүктүбү? Менин атамдын бир тууган байке инилеринин балдары жакынбы же апамдын кийинки турмушундагы балдары жакынбы? Негизги эки жак менен тең катышуу керек. Эки жак менен тең катышыңыз керек. Бирок атаңыздын инилери жакын. Биз суук жерде отурабыз. Анан иттин терисинен жасалган патегин колдонсо болобу? Тамандан сыз өтпөш үчүн базарда турабыз. Болот. Чочконуку гана болбойт. Иттики патек болобу? Даже иттин немелери болот го мындай, деп коет эле. Сапаги. Я. Өтүк. Өтүкпү?
Тумактарды кийчү элек мурда, азыр иттин тумактары жок болуп калды ошо. Же барбы? Же болот. Эгер ит өзү арам, бирок терисин ашаткандан кийин алга альхамдулилля иштетсе болот адам. Вот ошондо мисалы аюунун терилери деле, мына ит го мына биздин жаныбызда эле жүрөт. Мына карышкалар барбы? Мына ошолордун деле терисин ашаткандан кийин үстүнө намаз окусаңыз боло берет. Тон кийип алсаң болот. Утка ороп алсаңыз болот, эчтеке эмес. Чочкону болот, бирок баягы бир эле шарт ашатылган болуш керек. Устаз бильярдный клуб ачып иштетсе болобу, тапкан акча адал болобу? Жакшы эмесе. Ачып алып. Эми бир кичине бир бекетчилердин эмеси да. Бильярд. Жакшы эмес деп эле айтам эми. Албетте арам деп айта албайм эми. Дамла, мен бир жыл мурда түш көргөм. Түшүмдө асмандан бети көрүнбөгөн бирөө сүйлөдү. Максат ажыга бейиштен салам айт деп. Ошол кезде биз аябай ыйладык сүйүнгөнүбүздөн. Ушул түшүмө аманат катары жеткирип коеюн деген. Машалла. Рахмат. Алла разы болсун. Алла таала баарыбызга өзүнүн ырайымын берсин, саламын берсин. Мен Москва шаарында повар болуп иштейм. Мен иштеген жерде намаз окуй турган шарт жок. Аябай кичинекей. Отуруп окусам болобу? Же кечинде казасын окушума туура келип калып жатат. Ошо эптеп аракет кылыңыз. Ошол жерде хотя бы рүкүгөчү. Рүкүнүн фарызы эки колуңуз тизеге жетсе эле болду. Мынандай туптуруз эме кылып болуп, саждага. Саждага бүктөлүп болсун эми, кичине ушунчалык жарым метр кантип жер жок болсун эми. Ошону таап, иншалла, Кудай калса жарым метр жерде жакшы кыла албасаңыз дагы, хотя бы фарызын окуган. Каза кылып үйдө окугандан көрөк, мейлиби? Ошол жерде кысылып, сүннөттөр аткарылбай калса дагы фарызын аткарганыңыз жакшы. Сиз өз аракет кылыңыз, дуа кыла бериңиз, Алла таалам сизге мындан да жакшыраак иш берсин. Адалыраак, намазды да спокойно окуй турган иш берсин. Биз да дуа кылабыз. Келинчегимдин жүрөгүн текшерткенде врач эркек экен, көкүрөгүн ачып рентгенге салат. Ушул боюнча эмне дей аласыз, устаз? Келинчегимдин жүрөгүн текшерткенде врач эркек экен. Жүрөгүн текшерткенде врач, көкүрөгүн ачып рентгенге салат. Ушул боюнча эмне? Жок, мындай караңыз. Азыр аялдар врачтар да эле болуш мүмкүн. Кудайга шүгүр, азыр аялдар машалла аябай мына өзгөчө кесиптик мына врачтык немеде күчтүү. Тапсаңыз болот эми. Эми эркек эми совсем аял жок болуп калганда, анан аргасыздан жанында туруп, эми ден соолук болгондон кийин каратса ал бөлөк. Ошондо да толук чечтирилбейт. Ооруган жерин ошол жерде гана акырын жөнөкөй бир көйнөкөй аны айырыппы, же болбосо чечиппи, ошол жерден гана. Толук жылаңачтай кылып анда рентген андай болбойт турган. Ошон үчүн иншалла андан көрөк ошол жерге бир аялга жанында иштеп аткан медсестралар же болбосо башка кичине врачтар бар. Ананы бас, буну бас, мындай кыл деп ошону айтып берсин, эркек да өзүн сактасын. Эми бирөөнүн аялы аны жылаңач жерип, аны жылаңач кылып аны көрө турган, аны көкүрөктөн көрө турган ал жакшы эмес да. Ошондой тигилерге да. Түшүнүктүү болдубу? Демек иншалла карап туруп карашыбыз керек. Аялдарды ошондой өзгөчө аялдар өздөрү рентген кылып карасын. Эркектерге неме болот. Анан кээде азыркындай мындай форс-мажорный ситуация болуп калса, аял табылбай калды. Ошол учурда да шарият анан уруксат берет. Ошондо дагы махрам жанында болуп, анан толук чечиндирбей, ооруган жерин гана караса. Мен Москвада торговый центрдин ичинде иштейм. Ошол жерде даарат алганда бети колдорду раковинага жууйм. Бирок буттун дааратын унитазга баклажка менен суу куюп жууганга туура келет. Себеби раковина көпчүлүктүкү болгонго, ал жакта бутту жуусам, динден кабары жоктор туура эмес түшүнүшү мүмкүн. Ушул кылганым туура эле, туп-туура. Ошондой кылыш керек. Адам кээ бирлерде эми адамдар эми түшүнбөйт эми. Ошон үчүн бутун көтөрүп жууп атсаң, анан кичине наркыларга туура эмес. Ошондо баклажка менен куюп жууп коюш керек. Аттахиятта имамдын артында аттахият дубасын имамдан кечирээк окуп, кечирээк турса болобу? Жок, имам менен чоң эле болуш керек. Бирок аттахият бул важип болгондон кийин карап туруңуз. Сиз мисалы кичине калып калдыңыз. Кандай болуп калды? Сиз имам тезирээк окуйт экен.
Сиз кичине акыраак окуйт экенсиз. Ал туруп кетти, бирок сиздики аттахиятты абдуху ва расулу окуп туруп анан туруңуз. Бир аз кечиксе эчтеке эмес. Бир аз кечиксе эч нерсе болбойт. Яндекс таксиде алган заказына карап бонус берет. Аны акча кылып которуп алабыз. Ошол бонус акча бизге адал эле болобу? Заказына карап бонус берет деген эмне деген сөз болгон да? Кандай деген? Не деген? Көп заказ кылса ошого бонус премия деген сөз. Бул мынау жөн эле кардалгабы же таксистин өзүнөбү? Көп заказ алса, көп иштесе аны бонус берет. Проблема жок. Жакшы эле бул. Бул баягы иштерди көп иштесин, жакшыртсын деген бир мотивация катары кичине кошумча акча берет экен да. Нормально. Assalamu alaikum дамулла, ва алейкум ассалам. Даки наскилерин сурайын деген. Маасы катары кийсек болобу? Даки наски баягы немеби? Азыркы суу өтпөй турган немелерби? Эми туугандар, мен муну точно айтсам мындай да. Муфтиятка алып барыңыз ошо наскинин өзүн эле. Алып барып туруп, анан кийин Кудай кааласа ошо фатва бөлүмүндө нар жак берип көрсөтүп туруп, жакшы десе тарта беребиз. Ажеке, мал жандык бир нерсе жоголсо, табуу үчүн кандай дуа амалдар бар? Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Ушуну айтыңыз 11 жолу. Кажет намаз окуңуз. Анан милицияга барыңыз. Анан азыркы айылдарда WhatsApp группа деген чыккан экен. Сен уюң тиякта жүрөт, биякта жүрөт деп эле, машалла. Жакшы тапканга жардам берем. Устаз, жездем эжемди ар ким менен жүрөт деп туугандарга жамандапты. Атаң жок, кимге ишенесиң дейт. Сөз таасир бербейт. Тагамдарды айтып, күч колдонуп, урдуруп койсок болобу? Болбойт э. Астагфирулла. Кандай кылып, эми күйөө баланы пайгамбар сыйлаган. Эми акырын иншалла эжеңерге да таквалыкка чакыргыла. Анан кийин экөөнү акырын дааватка жибергиле. Кудай кааласа жакшы болуп кетет. Сиз мээнет кылгыла да, чайга чакыргыла. Анан ошол жерге чогуу даават берип, алхамдулилля неме кылып. Жакшы сөз айтыш керек да. Мен өз айлыгымдын эсебинен бир тууган агам менен умрага ниет кылып аттым эле. Бирок жолдошум каршы болуп атат. Кандай кылсам болот? Жолдошуңузга баш ийесиз. Уруксат бербесе болбойт. Эгерде уруксат берип койсо, өзүң кошо ала кеткеле жакшы болот. Болбосо сөз уруксат керек. Кайнатам сөгөт. Кичине келинмин. Кайненем үндөбөйт. Ошентип жүрүп, 2 балам түшүп калды. Ортордо бир балабыз бар. Кайненемдер жашатпай жатат. Не кылсак болот? Күйөөм экөөбүз, мамилебиз жакшы. Кайнатаң билбейм, сөккөнгө вообще акысы жок келин сөккөнгө. Тем более келини. Кыз бала. Башка бирөөнүн кызы. Даже өзүңдүкүн сөккөнгө акың жок. Башка бирөөнүкүн тиякта турсун. Тооба кылдым мен. Эми буну эмне деп айтасыз? Убакта болуп калды окшойт, а? Чыңгырай баштады бардыгы. Мейли, эми Алла Таалам кайнатаңызга инсап тофик берсин, сизге сабырдуулук берсин. Жакшы кызмат кылып, сөз кайтарбай, Алла Таалага таштап коюп, көңүлүңүзгө албай, көп чөгүп кетпей, алхамдулилля эми ага теңелбей, колуңдан келген жакшы кызматты кыла бер. Амин. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.